Кайран жеңен қаны кей көңілі бөлініп, қаны кейде қарасаң кең көйнектің тазасы, аял заттың башасы, қара сұрдың сұлусы, қайран елдің сұлусы, мұны шондо жеңекең қолыңдай болған қара шаш төсіне түйіптір, еркектің киімін киіптір, ел басқарып жүріптір, тоқылы тұрған будандың тоқ екенін білгіспе, Айкөл Маннас батырдың жоқ екенін білгіспе, қайран жеңен қаны кей буданның озын бұрделі, манастан қалған сырнайза емей қолғын алыптыр, ел басқарып қалыптыр, бер жағына қараса атаңның көрдің алтарам дөге шығып алыптыр, мүшкілді мұқтап салыптыр, Айкөл Маннас өлді деп қайра келбесін жайды, қайран батыр көрді деп атаңның көрдің алтарам салықты мұқтап салыптыр, мин төге жүктеп чай бер деп қара ағашқа тай бер деп қалың елдің барысын ошонделе қинава қалыптыр. Байдың оғызы баймырса билігінен сап кеткен жүрегін. 2016 жылы сентябрдың башында Кыргыз жерінде өткен екінші дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Манас эпосунун ыргактары сүрөп турду. Анда илгеркинин эр жүрөк баатырлары менен бирге элдин жүгүн көтөрүп, эл жерин коргогон баатыр айымдар жөнүндө да айтылат. Ошол дастандагыдай аялдар азыр кайда? Аларды көчмөндөр оюндарынан тапса болобу? Кытай келе салган жаңжалы. Баракелде. Көчмөндөр оюндары дегенде баатыр, көрктүү, күчтүү жигиттерди элестетебиз. Ал эми Кыргыздын Каникей, Сайкал, Жаңыл мырза, Кыркыз сыяктуу баатыр айымдары да болгон. Мен экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында азыркынын Кыз Сайкалын издеп келдим. Айымдар менен баарлашсам, алар өздөрүн Кыз Сайкал же Жаңыл мырзадаймын деп сезеби? Спорт менен алектенсе, алар аял заты катары назиктигин, эне катары мээримдүүлүгүн кантип сактап калышат. Мелдештерге катышкандардын бири Жаачы айым менен Салбурун мелдеши өтчү жерде тааныштым. Атым Асель, Сүйналы кызы Садырова, Тогусторо айылынан төрөлгөм. Ошондоктон тургуну болом. Азыркы убакта эки баланын энесимин, эки кызым бар. Улуу кызым аты Мерим, 20 чыгып калды, өзү азыр иштейт банкта. Кичүү кызым Сезим, азырынча 11 класс, 16 чыгып калды. Бул жаа кармаганда, жааны мээлеп атканда эле өзүңдү уже аял катары сезбей каласың. Жоокер катары сезем. Жебени алып, жаага окуктоп мээлегенде сол колум жаанын уландысы болуп калат. Мээлеп атканда бүт айланадагылардын баарын унутуп каласың. Оюбуз, денебиз баарын бириктирип, бир бүтүн болуп каласың. Мээлегенибизди гана самап, ошону гана көрүп калабыз. Башка эч нерсе көрүнбөйт, угулбай да калат. Мишен, жаа, жебе. Сиз айтпадыңызбы, Асель? Ушул жааны кармаганда мен өзүмдү баатыр сеземин депчи. Ошо баатырлык сезим кандай болот? Көп эле жерге барсак, кыз келиндер жаабызды көтөрүп, Жаңыл мырзалар келиптир деп айтышат бизди. Өз атыбыз өчүп калган да. Жаңыл мырзалар келиптир дегенден биз сыймыктанабыз бир четинен. Ана мен ушу Жаңыл мырза ким болду экен кичинекей кезде окуганбыз. Кайрада бир сыйра окуп чыктым. Ошол Жаңыл мырзанын эр жүрөктүгү, жаан эле кармап баягы аңчылык кылбастан ал бир айылды баккандыгы, Манас атабызда эркектик сапат Жаңыл мырзада да бар. Бул өзүң гана ойлобостон, өзүн аял гана сезбезден ошо аял эле киши үй окуатындагы, сырткы окуатында аңчылыкты да, элин, журтун баккан киши да. Мына мен да ошол сыяктуу эле жааны карманы мен өзүм да ошону сезем. Мисалы үчүн биз башка бир мелдештерге барсак, биздин оюбуз ошол өзүбүздүн элибизди, жерибизди Тогусторо элинен чыгыптыр, ушул келиптир, ушул биринчи орунду алыптыр деген ошол сыймыктануубузду, ошо артыбызда элибиздин жүгүн артып, жоокерчилик биздики боюнча азыркы эме боюнча баатырчылык деп ойлойм да.
Жаңыл мырзанын аял катары мен анын жашоосуна сыймыктанбайт элем. Анткени ал аял катары бактысыз. Аял үйдүн очогу, баланын энеси дегендеги ал жакта жок болгон. Ал эми элин жерин коргогон, элин баккан баатырлык жагына мен аябай сыймыктанам. Азыр биз Салбурун деп атпайлыкпы? Салбурунга ал жан эле кармак ата берген эмес, биз туруп элечи. Ал атка мингенди билген, куш агытканды билген, ит агытканды билген, бүт ошо көчмөндөр оюнда өтүлө турган оюндарды бир эле адамдан көрүп алса болгон да. Ошонусуна аябай сыймыктанам. Эр жүрөктүгүнө даже бир жазылышында жолборс менен күрөшүп, жолборсту атыптыр. Эми жолборс менен күрөшө албайт болуш керек. Ошондой эр жүрөктүүлүгүнө мен сыймыктанам. Сиз өзүңүздү жаатып, баатыр сезип атасыз. Аял катары өзүңүздү бактылуу сезесизби? Ошо Салбурун башталганда көп областтар кыдырып, жаатып, каражаттарыбызды да кетирип дегендей эл четинде жоо көп жүрүп атабыз. Бирок мен Кудайга шүгүр, балдарым чоңоюп калды. Эне аял катары ушул жаа кармаганга чейин мен бактылуу болдум. Азырда бактылуу, мен эки жак тең алып кетип атам. Кыз Сайкалга, Жаңыл мырзага салыштырмалуу алар ошондой эки тарапты тең бир алып кетпегенине мага өкүнүчтүү. Жаңыл мырза жада калса бир версиясында айтылат, өз баласын атып өлтүргөн. Бул аябай жоокер, кара мүртөс аял да. Эми биз анчалык барбайбыз. Биз бир үйгө барганда мээримдүү жааны таштайбыз, мээримдүү эне, балдары чака үй бүлөнү карайбыз. Ал эми жаа кармап мээлегенде ал бүт баарын унутулат. Асел, жааны кармап турганда өзүмдү баатыр, жоокер сезем, бирок балдарымдын жанында мен мээримдүү энемин деп айтып атасыз да. Бирок жаныңызда жолдошуңуз жок болсо деле, сиз өзүңүздү жанагындай баатыр катары дагы, анан мээримдүү аял катары дагы ушул турмушта ишке ашыра алдым деп ойлойсузбу? Эми кыргызда айтат экен-ба, өлүм улук деп жолдошум өтүп кетти. Эми анысы аябай мен үчүн өкүнүчтүү. Эми анын ордун эч ким толтура албайт. Бирок жашоо жүрө берет экен. Мен ошо жолдошум менен калган эки кызымдын мүнөзү, жүрүм туруму, ошолордун кылыктары бүт жолдошумду көргөндөй эле сезем. Ал менин жанымда жүргөндөй эле болот. Азыр баары эле чукулап, телефон кармап, компьютерди карап калган заман болуп атат. Ушундай заманда кыргыздар отуруп алып көчмөндөрдүн оюнун жүргүзөбүз, көчмөн маданиятын кайра жандандырабыз деп атат. Ошонун орду барбы 21-кылымдагы дүйнөлүк маданиятта? Биз кичинекей кезибизде окуп атканда Совет учурунда төрө эле окудук. Совет доорунда көп нерселер чектелүү болчу. Ошол убак менен азыркы убакка караганда мен кыргыз эмне экен, кыргыз жашоосу эмне экен жаңы таанышып атам десем болот, жаңылышпайм. Бирок мен Кыргызстандын жаратылышы, ушул каада салты азыр жанданып, Совет учурунда унутулуп калган нерселер кайра жаңырып, жаңы төрөлгөн баладай болуп бутуна туруп келатканына аябай сүйүнөмүн. Биз кыргыз элибиз аябай сымыктанышыбыз керек. Биз өзүбүздүн жаратылыштын кооздугу үчүн эле канча чет мамлекетте адамдар келип, ушул тети өнүккөн 21-кылым компьютерде отурган, соткада отурган, бүт жетишкенде отурган адамдар ушака келип эс алып, рахаттанып кетип атышканы мен аябай сүйүнөмүн. Ушу каада салттарыбыз аябай бартуу, баалуу болуп атканына, ушуларда дагы башка өлкөлөрдөн келип суктанып атканына мен аябай сүйүнөм. Ушунун тушоосу бекем болуп эле ушул кыргызчылык жашообузду эч качан унутпай, өзүбүздүн кыргыз экенибизди, кыргыз тилибизди, маданиятыбызды эч качан унутпаганына мен кийинки өзүбүздүн муундарыбыз кыргызча жашаарына мен аябай сүйүнөм да. Биз көп андай нерселерди билбей кеттик. Бизге азыркы 21-кылымдагы турмушубузга ошол кыргызчылык кандай пайдасын тийгизе алат же кандайча биздин күнүмдүк турмушубузда ордун таба алат? Көп эле деп айтам. Мисалы үчүн териден жасалган, кийизден жасалган кийимдер адамдын денесине, жашоосуна кандай пайдалуу экенин мына азыр кайра өнүктүрүп, даже модалуу кийимдерден бийик туруп атпайбы? Бала кезинде кызына энесин үйрөтүп, саймачылык, ар бир үйдө уузчулук болгон. Кыз бала болсо бойго жеткиче өзүнүн себин өзү даярдаган. Азыр бирөөнүн себин бериш үчүн бир кол өнөрчүнү издеш керек. Эркек балдар болсо эр чапканы, атты окуганда атасынан үйрөнгөн, устачылыкты атасынан үйрөнгөн. Азыр уста издеш керек. Биз багы 21-кылым болуп эле 21-кылымга өтүп кеткенибиз бизге аябай зыян. Эмнеси менен зыян болду? Фабрикаттарды, тез даярдалуучу тамактарды жеп, оорулар пайда болуп атат, семирип кетип атышат. Биздин тамактарыбызды карабайсызбы? Кайда ар бир эле бир нанды эле, талкандын көлөперчи эле менин чоң апам каймак. Ал аябай куруттай, конфеттей кылып жечү элек. Алар аябай пайдалуу экенин биз эми билип атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, 21-кылымда кайра наоборот кыргызчылык аябай пайдалуу болуш керек. Көчмөндөр оюндарынын максаты
көчмөн элдеринин тарыхый мурасын жандандырып, сактап калуу. Дүйнө коомчулугу айлана чөйрөгө зыян келтирбөөнүн жолдорун изденип келет. Чолпон Атадагы 10 000 киши жык толгон жаңы ипподромдогу ачылыш аземинде президент Алмазбек Атамбаев азыркы кездеги адамзат айлана чөйрөгө карата аяр мамиле жасоону көчмөн турмушунан үйрөнсө болот деди. Анын үлгүсүнүн бири боз үй. Көчмөндөр боз үйүнүн уук кереге жыгачынан башкасынын баары аялдын колунан чыгат. Кийгисинен баштап ички тышкы бардык жасалгасына илгерттен бери муундан муунга өтүп келген оюулар түшүрүлөт. Анын ар биринде жакшы каалоо тилек камтылган. Байыркыдан бери сакталып келген оймо чеберлер заманбап моданын мыкты үлгүлөрүнө да төп келип жарашып турат. Ал эми жарашыктуу боз үйдө азыркы кыз келиндер жашагысы келеби? Ооба, мен өзүм атыман айтсам, мен ушу биз Кизүнө долбоору, биз ушул былтыр ана ушул жайда жайлоодо болгонбуз 1 айдан салттуу жашоо боюнча, жалаң нукура жашоо илгеркидей. Ушунда кийинип жүрүп, анан бизде калуучулар абдан көп болду быйылкы жылы. Быйылкы жылкы толуп калгандыктан эмки жылкыга да жасалышкандар болду. Ошо жылдан жылга салттуулукка көп көңүл бурулуп, кайтып келатат окшойбуз деп ойлойм. Мен өзүм ооба жашагым келет, мага абдан кызыктуу ушул нерселер. Ысык, муздак суусу жок, сууну ташып келмей дегендей, ал жагынан жүдөбөйт белеңиз? Башында бир аз кыйынчылыктар болду, албетте шаарда жашап анан кайра тоо шартына барып калганда, бирок анын да өз жакшы жерлери, өз кызыктары бар да, өз кереметтери бар. Совет бийлиги көчмөндөрдү артта калган, эскинин калдыгы деп күчтөп отурукташтырып, колхоздоштуруп койгон. Бирок кыргыз эли моюн берген жок. Эгемендүү 25 жылда элдик оюндар жана салттар жанданып, эл көчмөндөрдүн урпактары экенине сыймыктанган чагы. Кыргыздын кандай салт үрп адаты бар экенин унутта калып баратат да. Биринчи мен ошону ойлойм, ушу унутта калганды ушинтип жайылтыш керек депчи. Анан экинчиси ынтымакка чакырып атпайбы? Жолдо тыгын болсо болгондур. Жайлоону акыр-чикир таштабай, таза кармаганды эл үйрөнөр. Башка өлкө башчылары этибар алып келбей койгондур. Бирок чакан болсо да, дымагы күчтүү Кыргызстан көчмөндөр оюндарын жана салттарын даңазалап, ондогон өлкөлөрдүн өкүлдөрүнүн башын бириктирип, дүйнөлүк маданий мурасты байытууну көздөйт. Көчмөндөр оюндары керекпи? Көчмөндөр оюндарын биздин ата-бабалардын салттарын унутпаш үчүн өткөрүш керек, жана көчмөндөр оюндарын жандырыш үчүн өткөрүш керек. Дүйнөлүк коомчулукка көчмөндөр оюндары маанилүүбү? Кырчындагы көчмөндөр айылында өтүп жаткан оюндардан кандай таасир алдыңыз? I'm very impressed. It's a beautiful location from what I've seen in the hour or so that I've been here already. Кырчын жайлоосу аябай кооз экен. Ал эми бул жерде өтүп жаткан мындай оюндарды өмүрүмдө алгачкы ирет көрдүм. Өзгөчө кыргыздардын, түркмөндөрдүн ат үстүндөгү аябай кызыктуу оюндарды көрсөткөнүнө таң калып бүтпөй жатам. Кыргыз өкмөтү жана аларга колдоо көрсөткөндөр аябагандай чоң иш жасаганына күбө болдук. And after last night's amazing opening show. Оюндарды көрүп гана койбостон, сиз өзүңүз дагы ат үстүндө жүргүңүз келеби? Мен атка жакшы отура албайм. Жана бул жерде көрсөтүлгөн оюндарды жасай албасам керек. Сиздин оюңузча, көчмөндөр оюндарында көрсөтүлүп аткан оюндар спорттук мелдешпи же этникалык шоу? Well, I think it's a combination of both, isn't it? Менин оюмча бул оюндар сиз айткан эки нерсенин аралашкан көрүнүшү. Албетте кээ бирлери спорттук оюндар. Мисалы сиз көкбөрүнү көрсөңүз, бул мен үчүн спорттук оюн. Башкалары болсо толук спорттук оюндар десек болбойт. Мен Кыргызстанга көчмөндөр оюндарын катары менен өткөрүп жаткан үчүн алкыш айтам. Эртең менен Кырчын жайлоосуна келүү бир аз кыйын болду. Бирок бул оюндар үчүн келбей коюуга болбойт. Кийинки көчмөндөр оюндарында британиялыктар катышат деп ойлойсузбу? Мен бул оюндар кийинде өтүшүн каалайт элем. Анткени бул өтө кооз, адам ишенгис көрүнүштөр. Бул оюндарды Кыргызстан дүйнөгө таанытууда. Буга мен алкыш айтам. Ал эми сиздин кийинки оюндарда британ атлеттери катышабы деген сурооңуз боюнча. Алар катышат деп үмүттөнөм. Бирок Британиядагы жалгыз гана көчмөндөр булар дипломаттар эсептелет. Сиз ар кандай спорттук таймаштарды, түрдүү каада салттарды көрүп жатып, булардын кайсынысы сизде өзгөчө таасир калтырды?
Көчмөндөр оюндарынын ачылышындагы шоу концерттеги эки нерсе менде өзгөчө таасир калтырды. Биринчиси ат чаап, жалбыртап күйүп бараткан чабандестер. Мен муну буга чейин көргөн эмесмин. Экинчиси миңден ашык адамдын бир мезгилде бир музыка боюнча колумузда кол ойноткону эсимде калды. Ал эми Кырчындагы Көчмөндөр ааламы фестивалында түркмөндөрдүн акробаттары көрсөткөн оюндар менде өзгөчө таасир калтырды. Мен бул жерде дагы жүрөм, дагы көпкө эсте кала турган көрүнүштөргө күбө болом деп ойлойм. Элчи мырза, сиз Кыргызстанда иштеп турган мезгилиңизде комуз черткенди, ат үстүндө жүргөндү же беш бармак жасаганды үйрөнөм деп ойлойсузбу? Албетте, мен булардын баарын жасап көрөм. Бирок аларды жакшы жасай аламбы, аны айта албайм. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, асмандагы булуттун салкынынан бүткөндөй. Бул байбиче баатыр кыздардын эрдиги жөнүндө айтып жатат. Кезинде алар кыран жигиттерден калышпаптыр. Ай күндүн жаркынынан бүткөндөй. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эреңиш, найза сайышы сыяктуу мелдештерге кыз келиндер түшкөнүн көрбөйсүң. Бирок мелдештерде далай балбан кыздар күч сынашууда. Деген менен чоң энелер, кыз келиндер көчмөндөр оюндарынын көркү болду. Батышта көчмөндөр оюндары десе, кыз кулмайга бүйүрү кызый берет. Мен кыз кулмайга түшөйүн деген жокмун, тек гана көрүп келейин. Жигит кызга жетсе, анын сыйлыгы чоп эттирип бетинен өп коймой. Бирок утулуп калса, кыз аны калың журттун көзүнчө жунуна камчы менен бир салып алат тура. Айтор тамаша, шаан шөкөт көп. Жашы бар, башында тулум чачы бар, сары бурул аты бар, жого кийчү жарагын, кийиптир барын карагын, жеке самбутта чой коюп, желектин айза кой коюп, кара чагандын бу кызыгы сайкал туруп калып. Бул айым байыркы дастандарды элестүү кылып концерттерде аткарып келет. Балким илгеркинин баатыр айымдарынын образын түзүп келген ырчы өзүн дагы баатырдай сезип жүрбөсүн. Ошол каармандарды тутуп ошолордой болсом, ушундай баатыр болсом, эл жеримди коргосом деген кызмын да. Анан кийин элестетип кетем ошолордун баягы элесин өзүмдүн көрүүм аркылуу элесим менен көрүп ошолордукундай кийимдерди чагылдырып тиктирем. Ошолордой бир менде да духовность болсо деп мен дагы ушундай эркектерден кем калбаган бир канчыны бекем кармаган бир кыргыз кыздары кыз сайкалдай болсом, Жаңыл мырзадай болсом, Каныкей апамдай болсом деп элестетип ушундай. Анан өзүмдү мындай кээде баатыр сезип алып ушинтип жүрөм. Анан бир дагы жигит менин жаныма жолой албайт да. Эмнеге десем, сен Манасты айтканда ушунчалык эмоция менен ушундай берилип алып айтасың. Анан сен сүрдүүсүң, сенден коркобуз деп. Мага сени баатыр кыз дешет, сени баатыр кыз деш керек деп мага эч ким жолой албайт. Анан эмнеге жолой албайсыңар десем, сени камчың бар, кылычың бар, калканың бар, коркобуз дейт. Кашып тур деми. Сырттан Манас аттанды, Айманбоз минни бол коюп, Сырнайза колдо кой коюп, жанчмак болду төрөңдү, кыз сайкалга аттуу көгөрдү, өлтүрүп Манас каныңды, тынчытайын жаныңды. Спектакльдерде ошондой Манасчынын образын жаратып калдым, кыз сайкалдын образын жаратып калдым, Каныкейдин образын жаратып калдым. Анан негедир мага ушул нерсе күч берип турат да, ушул Манас айтканымда эс алам, көптөгөн илхомдор келет, ооруп атсам Манас айтсам айыгып кетем. Муну актриса катары мен Манасты аткарып берем да. Кыз сайкал болгондо кыз сайкалдын образы, Манас болгондо Манас боло калып, Коңурбай болгондо Коңурбай боло калып. Ошол мен өзүмдүн актёрдук чеберчилигим аркылуу элге, кыргыз элине, бардык дүйнө жүзүнө ушул Манасты чагылдырып көрсөтүп берем. Мен Манас ата бар деп ишенем да, болгон деп ишенем да. Ошондон ушуга чейин биз кыргыз экенибизди сактап, даңктап келатабыз деп ойлойм да. Манас атаны оозубузга алганда, эпосту айтканда ошончолук бир рух келет, күч келет.
ойлонуп кыз сайкал сары бурул тулпарга санына канчы салганы сарала байрак найзаны кол кимерип калганы астын тосуп сайкалды карап көрсөң кыз экен как сулунун өзү экен ошондо манас ой кылды өзүм алчу кыз экен катуу сайсам нетер деп кокус сөлүп кетер деп таалуу жерим элебей оңдоп найза кармады. Биздин аялзаты негизи эле мурдакы көчмөн калк ошол учурда ошол доордо эле баатыр экен, жоого аттанып элин сактап калыш үчүн найзалардын асынып баатыр кийимдерин кийип алышып кылыч менен чабышып намысыбызды коргоп келген мына азыркы күндө дагы мыкты аялзаттары көп деп эсептейм да. Ошону менен бирге эле аялзаты үй бүлөдө кожойке болуш керек, бала төрө өстүрүш керек, эне деген статуска, наамга ээ болуш керек. Мен дагы өзүмчө ошо чыгармачылык менен элди жакшы жака үндөп, илхом берсем, рух берсем, Кудайга шүгүр азыр мен сабак берип, мугалим да болуп келатам, ырдаптагы актриса да болуп, манас аткаруучу да болуп иштеп атам. Кыргыз болуп жаралганыма, ошол кыргыздын салттуулугун, музыкасын, манасын көптөгөн элге жеткирип берип атканыма абдан мен ыраазымын. Арстан манас батырдын көрүнбөдү көзүнө акыры манас мендиктеп арман менен күн санап кыраан сулуу сайкал кыз манас кажар болууга купуя сыры болгон дейт аты кыздырды мана кыз сайкалдай байкушту кабылан манас батырга түшүндө нике кыйган дейт кыяматтык жар сыңар акырет баш кош деп ошондо көксөсүнө көн тыйган дейт. Ой! Кыз сайкалдай кызы болом кыргыздын, урпагы болом манастын. Манас. Кезектеги каарманыма көл жээгинде жолуктум. 16 километрге меники жетпейт болуш керек. А дегенде балбан кыз менен алышып көрдүм. Анда мен системде алат турбаймбы? Карма алып туруп, анан минтишим керек экен, Кана жасап көрүнчү. Келдим, кармадым. Ой, мен сизди жылдыра албай турбаймбы ордуңуздан? Мен анда күрөшчү болбой эле журналистпеден эле каланчы. Күч сынашып көргөндөн кийин көпкө сырдашып отурдук. Күрөшкө катышам деп ойлогонуңуз болду беле бала чагыңызда? Жок, болгон эмес. Бала чагымда мен мугалим болом дегем. Буюрса ошо мугалимдик кесипти алып чыктым. Бир 10-класстан баштап уже кызыга баштадым. Байкем алып келгенден баштап. Ага чейин мен спорт жөнүндө эч нерсе билчү эмесмин. Чуркаш кыйын мен үчүн кросс чуркаган. Өзүм азыр 121 килограммын. Оор вестерге кыйын болот тренировка кылган. Кыйын болсо дагы аракет кылып, тренировка кылып, жеңил вестегилерде тренировка кылып. Спортко келгенде мен өзүмчө бир башкача адаммын да. Спорт менен тренировка кылып атканда, уже спортсмендер менен жүргөндө только спортту сүйлөшүп, спорттун тренировкаларды кылып, акробатиканы көп кылабыз. Акробатикадан кыйналам, бирок аракет кылам, окшош болсо дагы. Канчалык разминканы көбүрөөк кылып, канчалык ошо разминкадан зависит этет да, көп нерсе. Травмада албай калабыз, если разминка жакшы кылып, жакшы тердеп. Спорт менен жүргөнүмө уже быйыл 13-жыл кетти. 13 жылдан бери Кыргызстандын чемпиону болуп жүрөм. Дүйнөнүн чемпиону болдум, Азиянын чемпиону болдум. Негизи өзүм дзюдо күрөшү менен күрөшөм. Алыш күрөшүнө келгениме 3 жыл болуп калды. Күрөш башталып кеткенде бүт нерсени унутуп коесуң. Жаныңда бирөө кыйкырып атат, андай чаппа, мындай күрөш, а мен эч нерсе кулабызга угулбайт. Только күрөш керек. Кандай убакыт келип калса, мен азыр бул дагы мындай жасаса, кайра мен мындай бросок жасайм деп, өзүң ичиңен ойлонуп, ичиңен сүйлөнүп күрөшө бересиң. Сиз ошол рингке чыкканда өзүңүздө эмне сезимдер пайда болот? Татамиге же ковёрдун алдына чыгаарда какой-то секунд калганда
мандырашты окуябыз. Башкача бир чувство бар, бирок аны айтып бере албайм. Жеткире албайм аны айтып берип. Коркуу сезимиби? Жок, коркуу эмес, бир башкача. Аны сөз менен айтып бере албайм. Көп киши сураган, бирок айтып бере албайм аны. Өзүңүздү баатырмын деп элестетесизби? Жок, кандай деле элестетпейм. Негизи бар жылдыз оорусу менен ооругандар. Дүйнөнүн чемпиону болуп калсаң, Азиянын чемпиону болуп калсаң, мен андайлардан эмесмин. Шакек дагы оксуз, турмушка чыккансызбы? Ооба. 8 ай болду турмушка чыкканыма. Азыр уже күйөөм бар. Жолдошуңуз сиздин ушул балбанчылыгыңызга, күрөш менен алектенгениңизге кандай карайт? Биз экөөбүз башында сүйлөшкөнбүз. Мен ушундай көптөгөн за граница кетем, сборлорду көп өткөрөм. Барына макулмун деген. Кудайым шүгүр азыр жиберип атат. Травма алганымды көп көрүп калып атат. Ошондон эле коркот. Травма албаса экен депчи. Анткени өзүнүн башына түшүп калат. Эми травма алгандан үйдөн кыйынчылык. Көбүнө ошол карап калат да мени. Күйөөм урушпайт. Жош адам да өзү. Баарын түшүнөт. Чарчадым деп соревнования бүткөндөн кийин үйгө келип жатып эс алам. А уже эртеси күндөн баштап кайра үй оокаттары менен алек болуп, аялдык милдеттерди аткарып, кадимкидей жолук салынып, көйнөк кийип, күйөөмдү караганга аякка да жетишем, спортко да жетишем. Нагира, сиз жолдошуңуздан күчтүүрөксүз го? Жок. Эркек баары эркектигин кылат. Үй бүлөлүк оокатка жардамдашат болуш керек анда сиз эки жакта көп жүрүп аткандан кийин. Ооба, бүт жардам берет. Сборлорго кетип калсам, көлгө көбүнчө көлдө болот, келип турат. Мен өзүм барып турганга аракет кылам, если көп айга кете турган болсок. Ар бир соревнованияга күрөшөр убагымда келип, мен жанымда болуп, күрөш деп кыйкырып, мен утсам өзү медаль алгандай сүйүнөт. Аялым спортсменка деп өзүнө мындай гордость катары көрүп, Азиядан алып келди, мирден алып келди деп соревнованиялардан утуп келгенде досторуна айтып кубанат да. Нагира менен сөзүбүз дагы бир далайга созулду. Аял катары сыйлайт да. Мени аябай жакшы көрөт. Бир нерсе, оор нерсе болсо, ал өзү кылат да, мени кылдыртпайт. Болбосо андан чоң болуп турам. Андан чоңмун бир топ эле. Экөөбүз кол кармашып кетип баратсак, айтышат. Бул аял эмес эле бир балдардай болгон, бир дерски баскан, бир укмуштай болкен деп. Күйөөм ошого сүйүнгөнүм көңүл бурбай өтүп кетет да. Анткени мен анын эле жакшы көргөн адамымын да, ошого мен ыраазымын да. Буюрса акыркы күрөшүм деп атам. Ошо көчмөндөрдөн кийин бир 2 жыл пропускать этип, анан 2 жылдан келсем келем го деген оюм болуп атат. Ошол эне болоюн деген оюм бар. Көп узабай Нагиранын күч сынашкан күнү да келди. Анын күйөөсү Өткүрбек күйөрмандардын катарында олтурду. Жарым финалдагы жеңиш. Андан соң Нагира финалга чыкты. Элине күмүш медаль алып берген кызыбыз биринчи орунду албай калганына арданды. Бирок биринчи орунда ар дайым сүйүү турат эмеспи? Аял затынын баатырдыгы көп кырдуу. Ал баатыр эне, үй бүлөсүнө, элине эмгеги сиңген инсан. Колунан көөрү төгүлүп турат. Анын күнүгө жасаган эмгеги ат көтөргүс. Демек, ар бир аял затын баатырга салыштырсак жарашат.